Бишкек шаарынын башкы планын жаңыдан иштеп чыгуу маселеси да бар. Ага алдын ала эсептөөлөр боюнча 71 миллион сом талап кылынат. Бул пландын ичинде эң алды менен Бишкек шаарынын аймагын Чүй областынын эсебинен кеңейтүү, көп кабаттуу үйлөрдү курууну жөнгө салуу, жол тыгындарын азайтуу максатында жол транспорттук түйүндөрдү кароо, жолдорду кеңейтүү жана ачуу иш аракеттери камтылат. Урматтуу мэр, урматтуу Гөр кеңешинин төрагасы, урматтуу жетекчилер, биздин шаарыбыз 2 миллиондук шаар болуш керек. Ошого жараша сиздерге административдик территориалдык реформага азыр 2 жуманын ичинде указды күтөбүз, сизди колдойбуз. Бүт кайсы реформаларга бара турган болсоңуздар. Ошону менен бирге Айбек Жанышбекович, Чүйдүн губернатору, Сокулуктун жана Аламединдин акимдери менен кайсы шаар кантип көбөйөт, Чүй өрөөнүндө, жекеле Бишкек эмес, Токмоктогу, Карабалтадагы өнүгүп өсүш керек. Алардын дагы чектеринин баарын астыга жылдырып бере турган президенттин указын даярдап беришиңиздер керек.